Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн 3 апрелде Жогорку Кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени жабык эшик артында талкуулады. Студиябыздын коноктору депутат Табалды Тилаев жана Кыргыз өкмөтүнүн Баткен областы боюнча жаңы эле дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров, кош келдиңиздер. Жогорку Кеңештин тармактык комитети даярдаган токтомдо анын ичинде мына чек ара чатагы боюнча Аксай айылына 5 депутат барып келбедиңиздерби? Мына сиздердин дагы сунуштарда Баткендин чек ара аймактарында жашаган элге социалдык жактан жардам берүүнү көбөйткүлөө деген ойлор, пикирлер, талаптар айтылып атат. Бул үчүн албетте мына 100 миллиондогон кошумча акча каражаттар бюджеттен бөлүнүшү керек. Өкмөттүн күчү жетеби? Сурооңузга рахмат. Биринчиден бүгүнкү негизги маселе ошол болуп көтөрүлдү. Акыркы кырдаал муну көрсөттү. Ошо биздин Кыргыз-Тажик мамлекеттер арасындагы чек ара боюнча кырдаалда. Ал жерде эки элдин негизги маселеси социалдык маселелер да. Ошол жол, суу жана башка маселелер чечилбеген негизинде болду да. Бүгүнкү күндө өкмөт сөзсүз акча жок дейт. Бирок бул маселени чечпесек, кырдаал мындан курч болушу мүмкүн да. Мына акыркы убакта эле чоң Аксай айылында 100дөн ашык аялдар, жашуу балдарыбызды биз көчүрүп чыгып, областтын центрине жайгаштырып 5 күн ошол жерде жашашты. Андан сырткары 3 жараныбыз окко жарадар болду. Бул жаман көрүнүш. Ошон үчүн биз бүгүн өкмөттөн талап кылдык. Ошол маселелерди тез арада чечүү боюнча токтом кабыл алып, буга чейин токтом кабыл алгандар ошол маселелерди чечүү. Ал жерде эми баягы өзгөчө айылдарда да чек ара статусун алып, өзгөчө айылдар бар. Ошо Аксай, Көкташ, Максат, Кулунду деген жерлер, бир топ айылдар бар. Ошол жерде жашаган биздин жашоочуларыбызга социалдык жумуш орун түзбөсөк да, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүү боюнча пенсия, пособия, же болбосо ошо үй курууда, үй сатып алууда, ишкана ачууда ошол жерде жана баягы суу сактагыч ошо толук биздин кошуналардан көз карандысыз болуу үчүн маселелерди, жол, суу ошол маселелерди биз көтөрдүк. Конкреттүү түрдө ошол сунуштар эмне болуп атат? Пенсияны жогорулатыш керекпи? Маяналарды жогорулатыш керекпи? Ошо бюджетте иштеген атуулдарга эмне кылыш керек? Конкреттүү түрдө ошол жерде жашаган жашоочуларга пенсия, пособие, ал жерде сөзсүз баягы жумуш орун жок. Аксай айылына, Көкташ айылына бардыңыздар, ал жерде жашаган кишилердин айдаганга жери да жок. 1,5 сотка, 1 сотка жетпеген сулуу жерлери бар да. Ошон үчүн ал жерден бир жемиш, мөмө жемишти ала албайт да. Алар бүгүнкү күндө ошол жашап аткан элибизге рахмат чек арада. Өзүнүн баягы патриоттуулугун көрсөтүп, мекенди сүйгөндүгүн көрсөтүп, сабырдуулугун көрсөтүп, ошол биздин чек арабызды сактап келатат да. Ошон үчүн азыр биз токтомду кабыл алып, сөзсүз бир кандайдыр бир убактарды койдук азыр биз өкмөткө, ошонун арасында бул маселелерди чечүү. Мына ушул чек ара аймагында жашаган элдердин абалы, ошол аймактардын статусу тууралуу Жогорку Кеңеш буга чейин дагы маселелерди карап, көп жолу токтомдорду кабыл алган экен. Ушул өкмөт башчы жетектеген өкмөт мүчөлөрүн бүгүн ошолор менен баягы баарлашууда сиздер ушул маселени көтөрдүңүздөрбү? Буга чейинки токтомдор эмнеге аткарылбайт деген суроо коюлдубу? Сөзсүз коюлду. Негизи көп маселелер аткарылды. Бирок маселе көп да. Ошонун үстүндө мына күнүм жашоо болгондон кийин бул күндө кайра чыга берет экен да бул маселелер. Ошон үчүн биз дагы кабыл алабыз токтом. Керек болсо мындан башка да токтомдорду кабыл алабыз да. Бул эми жашоо экен. Биз болгон көйгөйлөрдү көтөрүп, ошонун чечүүнүн үстүнөн иштешибиз керек да. Ошо биздин элибиздин жашоонун жеңилдетип, ошо биздин чек арабызды бекемдөө боюнча. Мына Кыргыз-Тажик чек арасында маселе чыкканда эле ар дайым ушул жергиликтүүлөр дагы, депутаттар дагы, медиа дагы губернатор маселесин ар дайым коюп келет да. Мына соңку чыр-чатактан кийин сиз ал жерге дайындалдыңыз. Баткендин ошол ички көйгөйлөрүн, социалдык маселелерин билесизби? Албетте, бул бүгүнкү болуп жаткан маселелер бул биринчиден ушул жергиликтүү деңгээлде көп маселелер көп жылдан бери чечилбегендин кесепетинен чыгып атат. Эми мына сурооңузга жооп берсек, албетте мен өзүм Баткен областынын тургуну болом. Мына Кадамжай районунда туулуп өсүп, ошол жерден билим алып, мына азыр Борборго келип, бул жерден билимимди күчөтүп, жогорку билим алып, бир топ кызматтарда иштеп, мамлекеттик кызматтарда
Анан 2013 жылы Кадамжай районунун акими болуп өкмөт тарабынан дайындалып, ал жерде 4,5 жыл ушул акимдик кызматты аркалап, ал жерде иштеп, Кудай буйрса ошо жергиликтүү деңгээлдеги элдердин маселесин чечкенге болгон күч аракетибизди жасап, анан мына борбордук органдарга дагы мына жетекчилик кызматтарга келип иштеп, мына жакында өкмөт ушундай эле мына жетекчилик, урматтуу премьер-министрибиз ишеним көрсөтүп, ушу Баткен областын жетектеп, ошол жердеги өкмөт тарабынан, мына жогорку бийлик тарабынан, жогорку жетекчилик тарабынан коюлган милдеттерди чечүү боюнча мына мен ушул кызмат ордуна дайындалды. Кудай буйрса мына биз ушу биринчиден албетте эң биринчи ушу элдин колдоосу менен, жергиликтүү элдин колдоосу менен, ошону менен бирге мына жогорку жетекчилик, жогорку кеңештин жалпы жамааты, мына депутаттардын мына ар бирөөсүнүн бүгүн сөзүн угуп аттык. Ушу Баткен областынын колдоонун, Баткен областындагы маселелерди чечүү боюнча ушу өкмөткө бир топ суроо тапшырмаларды берип, керек болсо биз колдоп берелиң деп айтып атат. Ошондой эле ушу колдоону биз биринчиден мамлекет башчыбыз баштап, урматтуу Сооронбай Шарипович дагы мына ушу Баткен областынын өзгөчө экендигин белгилеп, урматтуу өкмөт башчысы премьер-министр Мукабат Дүйшүкеевич дагы мына кече мени барып ушу Баткен областынын активине тааныштырганда дагы өзү дагы ушу барып көрүп, көйгөйлөрдү жеринде көрүп, бир топ сүйлөшкөндө дагы ушу Баткен областына өзгөчө көңүл бөлөбүз деген ойлорун билдирип атат. Мен биринчиден учурдан пайдаланып, ушул эң биринчи ушул жогорку жетекчиликке, жалпы ушул президентибизден баштап жогорку кеңештин жалпы депутаттарына жана өкмөткө биринчиден нааразычылык билдирем. Ошону менен бирге экинчиден мен ойлойм, толук ишенем, ушул бүгүнкү айтылган маселелерди ушул борбордук жетекчилик эң негизги маселе ушу каражат маселелерине толук кандуу ушу чечип берсе, биз ушу жергиликтүү деңгээлде бизге тиешелүү болгон маселелерди биз чечебиз. Чечип берсек, азыркы айтылган маселелер баардыгы өзүнүн ордуна келет. Мына көпчүлүк учурда ушундай бир чек арада чыр чыккан учурларда, айрыкча мына Баткенде жазында болот да, жазында көп ушу сыяктуу талаш талкуулар катталат. Анан кийин ошондой учурларда жергиликтүү эл дагы, коомчулук дагы эмнегедир ушул Бишкектен жетекчилерди күтөт да, депутаттарды, министрлерди, ошол эле премьер-министрди күтүшөт, ошолор келип маселе чечип берсе деп. Эмне үчүн ошол жергиликтүү ошол акимдер, областтын жетекчиси ушул маселелерди чече албай келген деп ойлойсуз? Эми сиз абдан туура белгилеп атасыз. Жергиликтүү деңгээлдеги ушул айыл өкмөтүнөн баштап райондун акими, областтын жетекчиси өзүнө жүктөлгөн милдеттерди өзүнүн ушул ыйгарым укугунун негизинде өз мезгилинде туура так чечимдерди кабыл алып туура иштесе, борбордогу жетекчиликтердин ошону менен бирге ошо эл өкүлдөрүнүн ал жерге барыштын мындайча айтканда кажети болбойт. Ушу бүгүнкү акыркы ушу болгон окуялардагы мен ойлойм, ушул биздеги ушу эң көбүрөөк ушу кадрдык маселелерге дагы ушул көңүлдү бөлүш керек экендигини өзгөчө көрсөтүп атат. Биз эми Кудай буйрса мына эртеңден баштап мына иштеп, колубуздан келишинче иш аракеттер жасайбыз. Менин өзүм жеке пикирим боюнча ушул өзгөчө кадрларга көбүрөөк көңүл бөлүп, ушул мүмкүнчүлүк болсо ушул борбордогу жакшы иштеп жаткан, борбордогу мындай бүгүнкү күндүн талабына жооп берген бир гана ушу жетекчилик кызматка эмес, керек болсо ушул баягы райондун бөлүм башчыларына чейин, мына областтагы аппараттык кызматкерлерге дагы ушул жерден алып барып, ушундай тартип менен баягы борбордон регионго, региондон борборго деген ушул принципти иштетсек, мен ойлойм, борбордогу жетекчилер мына жергиликтүү деңгээлдеги маселени чечпестен жалпы чоң улуттук жана стратегиялык маселелерге көбүрөөк убакытты бөлүп, биздин мамлекетибиз мындай чоңураак маселелерди караганга бир мүмкүнчүлүк жаралат эле да. Ошондуктан биз дагы ушул азыр мына депутаттар дагы ушуну белгилеп атат. Кудай буйрса ушул сунушту жетекчиликке сунуштайбыз. Мен айткым келбейт, эми абдан эле мурда начар болсо керек деп, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш аткарат. Кудай буйрса биз дагы өзүбүздүн
иш аракетибизде толук ушул бизге ишеним көрсөткөн жетекчиликтерге жана эң негизгиси ушул Баткен областында жашап аткан элдин көйгөйлөрүн чечебиз деген күч аракет менен иштейбиз. Себеби Баткен областынын жашап жаткан азыр жарандары башка регионго караганда чындыгын айтканда муну баса белгилеп кетишибиз керек. Ал жерде шарт абдан татаал, шарт оор, ушул жергиликтүү жарандардын, ошол жерде тургундардын киреше булагы дагы чындыгын айтканда жок эсе. Буну мына азыр Кудай буйрса өкмөт менен бирге жогорку кеңеш дагы ушул чечимдерди кабыл алса, биз ушунун үстүнө көбүрөөк иштешибиз керек. Ал эми сиздин оюңуз кандай ушул темага? Мисалы жакында сиздер депутаттардын тобу барып келдиңиздер, ошол Аксай конушундагы тургундар менен жолукканда, мына биз баягы социалдык тармактардан көрүп аттык. Кадимкидей мисалы сиздердин дагы сөздү кабыл албай, абдан жергиликтүүлөр мындай кыжырдануу менен кабыл алып атты да. Ошол борбордук бийликтин, ошол жергиликтүү бийликтинге болгон элдин ишенимин кантип кайтарып келсе болот ушул окуялардан кийин? Бул жерде ошол өкмөткө да, жергиликтүү бийликке да ишенбей калганын ошол жерде биз көрдүк. Жана бүт Кыргызстан күбө болду. Ошол жерде биринчи вице-премьерди элдер кубалап жүргөнү, жанагы өкмөттүн өкүлү губернаторго кандай сөздөр айтылып атканы, ошол жердеги тиешелүү органдарга бул өтө өкүнүчтүү. Себеби өзүбүздө да күнөө бар, ошол маселени убагында чечпеген, же болбосо убагында ушул чечпегенден кийин бул жака жеткизбегенин айынан да. Ошол өзүм мен отурганда же аким же айыл өкмөт же губернатор болуп же мен вице-премьер болуп отурганда эптеп ушул маселе тынч турсун деген маселе да. Бирок бул көйгөй күндөн күнгө баягы курчуп бара берет да. Ошол жердеги көйгөйлөрдү болбогон бир скорый, мисалы үчүн бала бакча же болбосо суу маселесин баягы чечип койсо болмок да. Чече албаса ушул өкмөт башчыга же тиешелүү бийлик бутактарына кайрылса жакшы болмок да. Андан кийин ошол элдердин да ачык сөзү болду. Эми биз чарчадык деп атат. Ал жерде жашаган биздин элибизден же чечкиле же болбосо бизге мүмкүнчүлүк бергиле деген да сөздөр айтты да. Бул өкүнүчтүү мамлекет болгондон кийин. Мен ойлойм, мына жаңы жетекчи, мына тажрыйбалуу областтын жетекчиси барды. Бул киши бир топ баягы сөзүнү ушул жака жеткизет, депутаттарга да, ушул өкмөткө дагы, керек болсо ушул президентибизге дагы жеткизип, маселени ачык койсо, эки мамлекеттин ортосунда кандай курч маселелер бар, элдин арасында ошол жашаган элдердин эмне маселелери бар экенин эле ачык билип ошол маселени ошол элге жеткизип түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, мен ойлойм, Баткен эли бул сабырдуу, түшүнүктүү эл, мындай жолдорго бармак эмес да. Ошон үчүн бул кылымдап жашап келгенбиз. Бул делимитация, демаркация маселеси эртең же бүрүс күн чечилип калбайт. Буга чечкиче биз ушул элибиздин биримдигин бекемдеп, биринчиден ошол жашоо шартын оңдоп, мамлекет экенибизди көрсөтүп, мындай күчтүү мамлекет биз менен эсептешкен деген өзүнүн баягы күчүбүздү көрсөткөндөн кийин гана мен ойлойм кошуналар биз менен эсептешет. Ошон үчүн бул жагынан бир топ жумуштар аткарылыш керек. Жана биз муну аткарабыз, мунун үстүнө иштейбиз. Бийликтин таасири албетте ошо жергиликтүү бийликтен башталат да. Анан сиз жанагы кадр маселесин айтып кетпедиңизби, Акрам мырза? Негизи ошол жакшы адистерди бул жактан тартып барыш керек болсо депчи. Бирок сиздин мына аз эле күн болду, бирок буга чейин да иштеп келгенсиз. Баткендеги ошол мамлекеттик кызматта иштеген, Баткенди ошо көзөмөлдөп, Баткен үчүн жооп бере турган адамдардын айлык маянасы, социалдык абалы, кесиптик даярдыгы кандай экен? Ачык айтыш керек, бүгүнкү күндө ошо кадрларды даярдоо, кадрларды тандоо жана кадрларды кызматка коюу маселеси ушул чек ара көйгөгөнө окшош эле бул 20 жылдан бери бир системадан чыгып кеткенбиз. Мен өзүм мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси катары мына бул маселени терең билген, маселенин көйгөй экендигин билген киши катары айткым келет. Биз жогоруда белгилеп кеткендей, жергиликтүү региондо иштеп жаткан акимдерди, айыл өкмөт башчыларын жана ушул кызматкерлерди сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээлде борбордон даярдап, борбордо иштеп жаткан, мына жогорку кеңештин аппаратына иштеп жаткан, өкмөттүн аппаратына иштеп жаткан, жана президент аппаратына иштеп жаткан биздин ушул жергиликтүү ошол
областта туулуп өскөн биздин мына жарандарыбыз, ошо биздин кесиптештерибиз бүгүнкү күндө дагы бар. Мына ошолорду дагы биз Кудай буйрса ошо сунуш беребиз. Алардан дагы келип, мына биздин өзүбүздүн ушул мекенибиз, жалпы Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Мына өзгөчө президентибиз белгилеп атайын жаргыл чыгарып атпайбы, региондо өнүктүрүү. Регионду бир гана ушу жакшы дасыккан кызматкерлер өнүктүрөт. Ушул туура иштеп, өз мезгилинде жогоруда табылдык апырыш белгилегендей, өз убагында ушу көйгөйдү айтып, ушул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издеп, сунуш менен. Мындан 10 күн мурда ошо премьер-министр өзү келмейинче укпайбыз, бул чек ара маселесин талкуулабайбыз деп бүгүнкүгө 3 апрелге калтырдыңыздар эле да. Анан мына бүгүн өкмөт башчы өзү келди. Депутаттардын мындай суроолорун канааттандырган, ишендирген жоопторду бере алдыбы? Сөзсүз өкмөт башчы бере алды. Келгиче ана бир топ чечимдерди кабыл алып келди. Мына областтын жетекчисин алмаштырды. Ал киши ошол өзүнүн чечиминде айтып кетти. Андан сырткарыдан бир топ социалдык маселелерди чечти деп атат. Азыр ошо скорый помощь жана башка маселелерди. Андан сырткарыдан эми өкмөт башчы болгондон кийин жоопкерчиликти өзү тартат да. Бул жерде дагы депутаттар суроо бергенде жана талап кылганда ал киши бар же жок деп баягы ачык өзүнүн сөзүн айтып атты да. Ошон үчүн биз бул курч маселе болгондон кийин өкмөт башчы биз талап кылгандан кийин мына Баткен облусуна барып өзү ошол 2 айылга барып көзү менен көрүп келди. Ошол Аксай Тамдык жолун жана Аксай Рабат жолун өзү көзү менен көрүп келди. Мен ойлойм, бул дагы баягы жакшы иш да. Ошон үчүн биз өкмөт менен бирге парламент бирге бири-бирибизди колдоо менен иш алып барбасак, мен ойлойм бул маселелер чечилбейт. Ошон үчүн биз сөзсүз элдин өкүлү болгондон кийин элдин көйгөйүн биз өкмөткө айтабыз. Өкмөттө көйгөйү чечүү боюнча өкмөт бул боюнча жумуш жүргүзүш керек. Мен ойлойм, бүгүн жумуш жүрдү. Бул маселелерди биз тез аранын ичинде чечкенге аракет кылабыз жана биз анын үстүнөн контролду жүргүзөбүз. Жогорку кеңештин жана тармактык комитети даярдаган, сунуштаган токтомдун ичинде ошол баягы демаркация, делимитация маселелерин тездеткиле, ошол чек араны тактагыла, анан кийин жанагы ошол чек ара аймагындагы жерлерди жана трансформация боюнча маселелер бар, социалдык маселелер бар. Ушулардын баардыгы кирди. Эми мындан кийинки ошол көзөмөл кандай болот? Парламент дагы бир ошол Баткенден кийинки бир чыр чыкканга чейин карабай отура береби же бир кандай бир системдүү түрдө ушул маселеге улам кайрылып, көңүл буруп туруунун жолдору барбы? Сөзсүз бул бизде күндө эле көтөрүлгөн маселе. Эми чек ара маселеси болгондон кийин көп сөздөр баягы жабык түрүндө айтылат да, жабык эшик артында. Андан сырткары бул Баткен облусу эмес, биздин көйгөйлөр мына Жалал Абад облусунда Өзбекстан менен, ошондой эле Баткен облусунда Өзбекстан боюнча маселелер бар. Жана Казакстан менен боюнча Казак мамлекети менен бүгүн болуп аткан маселелер да көтөрүлдү. Бул бир эле Баткен облусуна тиешелүү. Биз негизи чек ара жана биздин Евразиястын алкагында эмне жумуш болуп атканы боюнча биз сөзсүз өкмөттүн жакында отчетун да алабыз. Бул маселелер көтөрүлүп жана контролдоп турабыз да биз. Ал эми Баткендин мына жаңы жетекчиси катары сиз жумушуңузду эмнеден баштайсыз? Биз жумушту баштадык. Биринчи кезекте ушул жергиликтүү деңгээлдеги, жергиликтүү ушул областтык деңгээлде жетекчилер менен бүгүнкү күндөгү эң негизги ушу болуп жаткан ушу көйгөйлөр, чек ара маселелерин бүгүнкү күндө акыбалын угуп, тиешелүү тапшырмаларды бердик. Аны менен бирге ушул областтык өкүлчүлүктүн жооптуу аппарат кызматчыларга дагы талапты койдук. Биринчиден ушу тартипти өзүбүздөн башталың. Ушул Баткен областынын мындайча айтканда көйгөйүнү чечүүчү, эң негизги маселелерин чечүүчү ошол жерде жетекчилер болгондон кийин элдин үмүтүн акталың. Элдин койгон маселелерине ыкчам өзүбүздүн деңгээлде чечилсе өзүбүз чечелиң, болбосо борборго жеткирелиң деген тапшырмаларды берип келдик. Кудай буйрса мына жогорку кеңештин бүгүн тиешелүү ушу маселени карагандан кийин тиешелүү чечимдер чыккан болсо, ушу өкмөткө тапшырма берилип, өкмөт аркылуу бизге келген тапшырмалар болсо, биз ушуну баягы өзүңүз жогоруда белгилегендей, баягы контроль кабыл алынган чечимдерди контролдоо боюнча биз өзүбүздүн мындай жол картасына өзүбүзгө белгилеп алабыз деген ойдобуз. Ошонун мындай тартип менен кайсы мезгилде кайсы маселени чечүүнү жана ушул такай ушул өзгөчө ушу барып биздеги бир гана ушул азыр бүгүнкү күндө Аксай айыл өкмөтүнө эмес, мына Лейнектин дагы бир топ айыл өкмөттөрүндө өзгөчө мына Кулунду, Арка зонасында жана мына Жаңы Жер айыл өкмөттөрүндө бир топ көйгөйлөр бар.
ошол жерде жергиликтүү эл менен дагы барып жолугуп, мындайча айтканда бир комплекстүү бир 2-3 айлык өзүбүздүн мындай планыбызды түзүп алабыз деген ойдобуз. Айрыкча мына региондорду өнүктүрүү жылы деп былтыртан бери айтып атканда көпчүлүк эл түшүнөт бул өнүгүү депчи. Бирок Баткенге келгенде, Баткендеги чек ара социалдык маселелерге келгенде өнүктүрүү эмес эле баягы элдерди бир коркунучтан сактап калуу дегендей сезилет да. Баткендин ошол өнүгүп кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык сиздин баамыңызда? Баткендин башка областтарга караганда потенциалы абдан жогору. Абдан жогору Баткендин. Биринчиден Баткендин эли менен. Себеби баягы жогоруда белгилегендей биздин эл сабырдуу, анан эмгекчил биринчи. Экинчи кезекте Баткен областында чындыгын айтканда мына Тоо-Кен тармагында дагы өтө мүмкүнчүлүктөр абдан жогору. Мына биздин маалыматтарга караганда ушу Тоо-Кен тармагында берилген лицензиялардын көбү ушул Баткен областында. Үчүнчүдөн Баткен областынын потенциалы чындыгын айтканда мына биз Кудайга шүгүр инфраструктура жагы күндөн күнгө мындай жакшы болуп атат. Эгер чек ара маселелерди тактап алсак, биз чек ара аймагындагы чек арадагы мындайча айтканда соода саттык иштерин жүргүзгөнгө жакшы бир мүмкүнчүлүк болот да. Албетте бул эме бүгүнгү эртең тез эле баягы өнүгүп кетебиз деген ойдон алыс болушубуз керек. Бирок биз кошуналардан кем калбастан, кошуналардын мындай өнүгүү темпи биз кошуналардан дагы бир кадамга жогору кетишибиз керек. Бул боюнча баягы азыр чечимдер кабыл алынган, бир топ эле чечимдер бар. Чындыгын айтканда бизде мыйзам, өкмөттүн токтомдору, программалар бар. Кеп ошолорду мындай өз мезгилинде ишке ашырууда. Биз ойлойбуз, Кудай берсе ушул ишке ашырабыз деп. Мына экөөңүздөр тең ошо Баткенден кулунусуздар, мындайча айтканда. Ошол жерден чоңоюп, ошол жердин жашоо шартын жакшы билесиздер. Бирөөңүздөр депутат, бирөөңүздөр болсо мына губернатор болуп иштеп атасыздар. Баткендин өзүндөгү ошол жашоо турмуш, социалдык абал менен ошол эле чек аранын аркы өзүндөгү коңшу өлкөлөрдөгү элдин жашоо турмушун салыштырганда кандай деп айтууга болот? Кыргызстан жараны катары, кыргыздын жигити катары мен сөзсүз мен мамлекетин жогору коем, элимди жогору коем. Тажик мамлекетине караганда сөзсүз биздин элибиздин, Баткен элинин жашоосу жакшы. Муну ачык айтыш керек. Ал жакта эми баягы граждандык согуш болду, бир топ маселелер болду. Биз Евразияске кирдик. Тоскоолдуктар, мындайча айтканда, жаныбызда чоң кошуналарыбыз бар. Алар Өзбекстан менен кандай мамиледе болду буга чейин. Ошон үчүн биздин Баткен облусунун Кудайга шүгүр жашоо жакшы да. Мындай айтканда эмгекчил. Эң негизги муну айтканын себеби биздин ошол союз тарагандан кийин 90-жылдан 2000-жылга чейин Баткен облусунун 60%-тен ашык жарандары бир миграцияга чыгып кетти да. Сыртка ошол убактылуу эмгек жасайм, ошол үй бүлөмдү багам деп биздин жарандарыбыз чыгып, ошол биздин баткендик жарандарыбызга ошол сыртта иштеп жүргөн биздин бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдириш керек. Себеби алар ушул элим, жерим, үй бүлөм деп сыртка чыгып бүгүнкү күндө ошол салымын салып атат. Тилекке каршы биздин кен байлыктарыбыз бүгүнкү күндө кандай бөлүнгөн жана кандай иштеп атат? Мен ойлойм бул боюнча жаңы губернатор анализдеп мун жагынан да карап чыгыш керек. Бирок эми сиз тиги коңшу өлкөлөрдө мындай жакшы жактары болуп атат, биз аларга салыштырмалуу мындай күчтүү болушубуз керек деп коңгуроо кага турган сиз да, туурабы? Албетте, биз эми чындыгын айтканда кошуналарда дагы жакшы жашоо болуш керек. Себеби баягы кошунаңда тынч болсо биз өзүбүз тынч болобуз биринчиден. Бул эми биргеликте чогуу чаран, чогуу өнүгүшүбүз керек. Биз мына көбүрөөк мына биздин жергиликтүү деңгээлдеги азыр жарандарыбыз өздөрүнүн айыл чарба продукцияларын кээде баягы сата албай калып атпайбы? Мына Өзбекстандын чек арасы ачылып кетти жана башка деп атат. Биз ошол мамлекеттик мына бийликтин, ошо мамлекеттин өзгөчө мына жетекчиликтин биздин бирден бир милдетибиз бүгүнкү күндөгү кошуна мамлекеттерге конкуренттүү айыл чарба мындайча айтканда продуктыларына, ошол конкуренттүү бүгүнкү бак дарактардын баягы жакшынакай сортторуна биз эми муну жакшы билебиз. Азыр Баткен областындагы элдин ошо жергиликтүү элдин мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү салыштырмалуу чүйгө жана башка жактарга салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Бул эми мына тупиковый мындай область чындыгын айтканда алыска аймак,
Ал жерде географиялык мына өзгөчө кырдаалдарга мындай өтө кооптуу аймак болуп эсептелет. Себеби топурактын кыртышынын мындайча айтканда составы таштуу жерлер. Бирок ошондой болсо дагы биз мына эмне үчүн мына бүгүнкү күнгө ушул жогорку кеңешке маселелер көтөрүлүп атат? Бул мамлекет ошол жердеги биздин ушул Баткен областына мындайча айтканда кээ бир тармактар боюнча субсидировать этишибиз керек. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүн 3 апрелде Жогорку Кеңеш кыргыз-тажик чек ара маселелерин жабык эшик артында карады. Саламатта калыңыздар.